Сонун ырдан кийин биз кайрадан Санат экөөбүз ортобузга демейдеги ар дайым келип турган жакшы маанайда керектүү кеңештер менен келип жүргөн коногубузду чакырып алдык. Бизде конокто йога маштыруучу Ширин Исхакова бизде конокто. Саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатсызбы, кош келипсиздер. Деги йога менен машыккандар үчүн таң канчада башталат? Кайсыл учур бул көнүгүүгө ылайыктуу? Негизи 4-төн туруп машыккандар бар. Канчалык эрте турсак ошончолук өзүбүздү активдүү сезебиз. Канчада жатыш керек ошондо? Эми ар бир адам индивидуалдуу организминин абалына байланыштуу го. Кээ бирөө кеч жатып эрте турганды билишет, кээ бирөө эртерээк жатып эрте турушат. Түштө бирок уктап алыш керек, бирок уйкуну эрте турган учурда дагы уйкуну толтуруш керекпи? Бул канчалык деңгээлде маанилүү? Уйку каныш керек, анткени нерв системалары эс алганда адам өзүн энергично сезет. Аптадагы 7 күндө сиздин устатыңыз Медер Бишкек бөлүп койгондо, мисалы бүгүн баарыбызга эле маалым, оор күн, кыйын күн, аптанын башталышы абдан оор дейбиз да. Медер Бишкек тескерисинче бүгүнкү күндү күлкү күнү деп жеңилдеткен. Ооба, анткени биз биринчи күнү эле өзүбүздү ошо көндүрүп алган экенбиз. Баягы психологиялык жактан даярдап, негативный ойлорубуз мененчи оор деп, оор эмес эч кандай. Ар бир күн биз тирүү ойгонгондо бул сүйүнүч, кубаныч, жакшылык күн. Биз жакшы ойгонгонубузга бул Кудайга шүгүр дешибиз керек. Анан биринчи күндө ошо оор күн дегендин ордуна менин устатым Медер Бишкек агайыбыз күлкү күнү кылып койгон. Бул күнү көбүрөөк күлүп, көбүрөөк жылмайып, көбүрөөк бири-бирибизге жакшы маанай тартуулап, бул дагы сергек жашоонун бир бөлүгү. Йога көнүгүүлөрүнө кандай учурда адамдар көбүрөөк жан дүйнөсү менен кызыгып, йога менен сиздер менен араңыздарды толуктап калат да? Бул эми ар бир адам өзүнүн тандоосу деп ойлойм, анткени эгер жан дүйнөсү ушу йога сабактарына даяр болгон болсо, ошого уже келип катышып өзүнүн үстүнөн иштегенге бул жакшы методикалар, аң сезимдүү методикалар. Мисалы, бардык нерсе акылдан дейт, бардык нерсе кыргызча айтканда баштан деп коет да. Сен кандай жашоону кабыл алсаң, дал ошондой болот. Жаман десең жаман, жакшы десең жаман, ары гүлдү тандаса чымында жаман нерсени тандайт дейт. Ошол сыяктуу аң сезимдин ошол организм менен бирдей гармонияда болушунда йоганын орду. Бул жерде йогада көбүнчө дем алуу техникалары колдонгондуктан психофизикалык, психотехникалык көнүгүүлөр болуп саналат. Анткени дем алуу көнүгүүлөрү ушул сиз айтып аткан акылдагы негативдүү ойлорду, чачырандуу ойлорду концентрация кылып, жыйнап берип, дисциплинага салып бергенге чоң жардамы бар. Анда ошону көрөбүзбү? Азыр ушул йоганын түрлөрү көп. Биздин мектепте, менин студиямда, Нектар студиямда, Император Хаган массаж мектебибизде көбүнчө хатха йога көнүгүүлөрүн колдонобуз. Бирок ошолордун алдында эң негизги биздин Сурья намаскар деген күн менен саламдашуу деген дагы бир комплекс йоганын кичинекей түрү бар. Азыр ошону жасап көрөлү. Жүрүңүз. Мен аракет кылып көрөйүн, Ооба. Бутту чечип, бул ковриктин баш жагына келип алабыз. Буттар биригилүү, колдор алдыда. Негизи бул көнүгүүнү күн чыгып келатканда, таң атпай жасаганда адам энергияны күндөн алып, өзүн бир күн кечке кубаттуу сезип жүрөт. Дем алабыз. Омуртканы создук. Демди чыгарабыз. Бир бутты аркага кеттик, дем алдык. Омуртканы созобуз. Экинчи бут кетти, арка түп-түз болуш керек. Отурабыз. Демди чыгарып баратып, эми ушул жерден дем албай, задержка дыхания кылабыз. Алакан менен буттун учуна туруп калышыбыз керек. Демди тартып, омуртканы созобуз. Демди чыгарабыз. Бир бутту тартып алабыз. Дем тартып.
Демди чыгарабыз. Кайра дем тартып өйдө болобуз. Дагы бир жолу кайталап коелу. Дем тарттык. Демди чыгардык. Дем тартып бир бут аркага кетти. Экинчи бут кетти. Дем тартпай да, дем албай да турабыз. Отурдук. Дем чыгарып баратканда алакан менен буттун учуна туруп дем албай турабыз. Дем тарттык. Демди чыгарабыз. Бир бутту тартып алабыз. Демди чыгардык. Өйдө болуп калыбызга кайтабыз. Ушул көнүгүнү отура берсек болобу? Ушул жерге эле отура берели эле? Мейли. Ушул көнүгүнү күнүгө аз дегенде 6 жолу, көп дегенде, көп эмес, нормалдуу дегенде 12 жолу жасашыбыз керек. Бул көнүгүү бирок жаңы башталгандар үчүн бири-бири менен байланыш кичине татаалыраак экен да, бөлүп башташ керек окшойт, Жок, бул биздин баягы эле акылдын дагы алдап бизди мынтип коркутуп аткан методу биз болгону ошол акылдын бизден баягы кыла алам деген. Кыла албайм деген нерседен арылышыбыз керек да, биз кыла алабыз. Ар бир адам кыла алат. Чындап эле йоганын башталганы менен баягы ылам тепкич болуп татаалдашып кетеби же кандай? Эми бул көбүнчө психофизикалык көнүгүү болгондуктан бул жерде адам бир эле физиологиясын жатыктырбастан психологиясын да жатыктырып, анан көбүрөөк жан дүйнөсүнүн абалын, энергияларын сезгенин ошого бара баштайт. Бул уже жогорку тепкич. Айталы, жана бир планкага турган учурда менин колдорум күчсүз экенин сездим да. Арыктыгымбы же эмнеден ошолорду менимче булчуңдарды дагы бир чыңдаш керек окшойт. Ушул көнүгүүлөрдү жасай берсе эле адам күч кубатка толо баштайт. Анан выносливость деп коет го орустар. Ошол адам чыдамкайлыкка, эркинин күчтүүлүгүнө бул көнүгүүлөр жасап отуруп келип, анан дагы ички кабилетин, ички күчүн кошо ачып алганга жөндөмдү. Анан азыр баягы жайкы эс алуудан чыгып баарыбыз жумушка кириштик, балдарды мектепке алып бардык. Анан деги эле ошо йогада күз мезгилинин таасири кандай, орду кандай өзгөчөлүктөр менен кабыл алышыбыз керек? Бул жерде эч бир мезгил роль ойнобойт, анткени болгону көнүгүүнү, дем алуу көнүгүү болгондуктан жылуу бөлмөдө жасаш керек. Сыртта азыркы учурда суук болуп калды. Муну азыр жаратылышта бул көнүгүүлөрдү жасаганга мүмкүн эмес. Суук учурда болбойт да, тышта жасаган болбойт. Болгону жылуу жерде жасаш керек. Ушул йога менен мен дагы телефонума тиркеме жүктөп алып, кош бойлуу кезимде аябай жасагам. Азыр 1 жылдан бери жасабай калдым. Менин байкашымча, өзүмдүн ички ишенимимде адам баласы улам убакыт өткөн сайын, жашкыраак өткөн сайын мынтип бүкүрөйүп кете берет эмеспи кемпирлерчи? А йога болсо бул денени чоюуга, кыр аркаларын ачууга жана күн санап биз жерге чөкпөстөн тескерисинче өйдө көздөй. Канат байлаган сыяктуу мага сезим берди да. Сиз кошумчаласаңыз, менин сезимдерим бул канчалык деңгээлде? Туура айтасыз, анткени бул көнүгүүлөр бүт эле организмди чыңдайт. Биринчи кезекте омуртка тутумдарын сиз айткандай, анткени адамдын жашоосу дайыма движение вперед болуп, биз ушинтип эңкейип үйрөнүп алганбыз. Бул адат, жашоо адаттардан эле турат да. Ал эми биз өзүбүздү аң сезимдүүлүк менен дайыма байкоочулук, көңүл буруу, кыраакылык менен, внимание, наблюдательность, бдительностьты дайыма колдонуп, өзүбүздүн акылыбызды дагы, эмоцияларыбызды, психологиябызды, физиологиябызды ушул аңдап сезип жүрсөк, өзүбүздү алып жүргөндү, адаттарыбызды өзгөртөбүз да бул йогалар. Башыңды өйдө көтөр дегенде мисалы, унутуп калып кайра минтесиң, кайра көтөрүп, өзүңдү адатка айландырып алсаң, сөзсүз өзүңдүн дагы келбетиңди оңдосоң болот экен. Сонун нерсени айттыңыз да. Бул дем алуу көнүгүүлөрү аркылуу биз аң сезимдүүлүккө келип айтып атпайбызбы, аң сезимдүүлүккө келебиз депчи. Аңдап сезип ар бир учурду
дал азыр ушул учурда здесь и сейчас аңдап сезип контроль болот. контроль эмес, байкоочулук. Байкоочулук. Контролдо бул деген напряженияга алып келет да. А биз болгону байкоочу болуп эле өзүбүздү мындай сырттан карагандай болуп, кандай басып жүрөбүз, кандай эмоцияда жүрөбүз, кандай дем алып атабыз, кандай кыймылдап атабыз, кандай ойлонуп атабыз, ошонун баарын байкоочу болушубуз керек, өзүбүздү унутпашыбыз керек. Түшүнүктүү. Эң сонун көнүгүү менен бирге эле сонун кеңештерди да бердиңиз. Ар дайым ушул кеңештер биздин жашообузда сөзсүз пайдасын тийгизет деп ишенебиз. Рахмат. Биздин көрүүчүлөрдүн катарында йогага болгон сүйүү арасында ойгондугу деп ойлойбуз. Келиңиздер, катарыбызга кошулуңуздар, йога менен машыгып, жан дүйнөңүздү жана организмиңизди ар дайым сергек алып жүрүңүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү түз эфирибиздин алгачкы таңкы мейманы йога менен маштыруучу Ширин Искакова болду. Сонун көнүгүүлөрдү көрсөтүп берди. Эми сөз менен дагы жакшы дем берип коюңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кто рано встаёт, тому Бог дает дейт. Эрте туруп, аң сезимдүү сергек жашоо образы менен алектенгенибиз ар бирибизге пайда алып келет деп ойлойм. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Чоң рахмат, биз болсо сапарыбызды жакшы бир музыка менен улантабыз. Чындап эле йога көнүгүүлөрүн көрсөттүк. Мунун баардыгын сөзсүз жасаңыздар, эстеп калыңыздар. Ал эми кийинки музыканын коштоосунда улантып жасасаңыздар болот.